Варокко коридор берилбейт. Камчыбек Ташиев жабык эшик артындагы сүйлөшүү тууралуу айтты. Бүгүн парламенттин жыйынында депутаттар жабык эшик артында Кыргыз-Тажик чек ара маселеси боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин маалыматын укту. Атайын кызматтын башчысы журналисттерге берген маегинде эл өкүлдөрү эч кандай тапшырма бербегенин айтты. Анын айтымында кеп 39 протокол тууралуу болгон. Тактап айтканда депутаттар протоколго ылайык Тажикстандын Варок анклавына чындап эле коридор берилеби деп сурашты. Мен Варокко коридор берилбейт, кошумча жол салынбайт деп жооп бердим. Аксай айылынын чыгыш тарабындагы жолдун боюндагы долбоор макулдашылмакчы. Бул айылдын элинин коопсуздугу үчүн тынчсызданышыбыз керек. Бул жолдун курулушу боюнча протоколдо так жазылган. Статусу эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик келишим менен аныкталат. Бул макам аныкталмайынча жол болбойт, деди Камчыбек Ташиев. Депутаттардын маселеси протоколдо Варокко жол берилет экен, Варокко коридор берилет экен деген суроолор чын эмеспи дегенден протоколду буларга окуп да бердим. Протоколдун содержаниясын жеткизип да бердим. Ал жерде так айтылып турат, эч кандай Варокко коридор берилбейт. Эч кандай бир ашыкча бир жолдор курулбайт. Биз ошол Вароктун, то есть Аксайдын чыгыш тарабынан, күнчыгыш тарабынан берилип аткан азыркы беребиз деген, же болбосо ошону согласовать этебиз деген жолдун проектиси эмне үчүн? Себеби ошо аксайдыктардын өзүнүн коопсуздугун сактайлы жана Варокко келип чыгып аткан адамдардын коопсуздугун сактайлы деген максатта. Бирок ал жол курулуш үчүн биринчиден протоколдо так жазылып турат. Орусчасын айтайын, орусчасын. Статус данной дороги определяется межгосударственным, то есть соглашением между государственным соглашением между двух стран деп турат. То есть ал эки мамлекеттин ортосундагы келишим болуп, бул жолдун статусу боюнча, болбойнча ал жол курулбайт. А эки мамлекеттин ортосундагы жолдун статусун аныктоо президенттерге гана таандык болот. Биз аларга предложение беребиз, ошол негизинде аныкташат. Ал жол кимдин жолу болот, кайсы территориядан өтөт, узундугу кандай болот, ким курат, ким обслуживать этет, ким ага акча төлөйт, мунун бардыгын ошол келишимде